Гүл турмушта толгон сонун сүйүүсү жок жарык болбойт үй ичи. Бардык сүйүү өзгөрүлөт, жаңылат, жаңылбаган жалгыз эне сүйүүсү. Деп албетте эне сүйүүсү, эне сезими эң күчтүү сезим, эне мээрими эң күчтүү сезим. Ушулурдун сөзүн Акбар Токтокунов, музыкасын болсо менин агайым Максат Сулайманкулов агайым жазып берген. Бул ыр менин жүрөгүмдө өзгөчө орунду ээлейт. Анда эмесе жалпы энебиздер үчүн жагымдуу музыкалык белек. Сүйүүсү жок жарык болбойт үй ичи. Бардык сүйүү өзгөрүлөт, жаңылат, жаңылбаган жалгыз энем, жаңылбаган жалгыз энем, жаңылбаган жалгыз энем сүйүүсү. Элесиңди медер тутуп өсүргөн апа кебай, сүйбөп жүрсүң бекерге, сага деген ыйык сүйүм жүрөктөн. Азыр бүгүн арнап койгом элиме, азыр бүгүн арнап койгом күнүм дагы бир сенде. Көктү кызым болгон чагын көрсөм де, гүл өмүрүм жасап коюп көз жумдум. Кирпигиңден көйнөк токуп, кирпигиңден көйнөк токуп, кирпигиңден көйнөк токуп апа кебай, сүйбөп жүрсүң бекерге, сага деген ыйык сүйүм жүрөктөн. Азыр бүгүн арнап койгом элиме, азыр бүгүн арнап койгом элиме. Апа кебай, сүйбөп жүрсүң бекерге, сага деген ыйык сүйүм жүрөктөн. Азыр бүгүн арнап койгом элиме, азыр бүгүн арнап койгом элиме. Апа Максат мырза, мынакей сизди композитор деп айтып атабыз. Улуттук консерваторияда иштеп, ушул гүлүмдүн ушул студент кезинен бери абдан жакшы билет экенсиз да. Анан кандай чыгармаларды сунуш кылып, айтып, ушул сага туура келет деп кандай кеңештериңизди берип жүрөсүз? Энекем деген бүгүн ырды уксаңыздар керек, ошонун автору мен болом. Ошонун аранжировкасын жасасам, кийин волонтер келди, япониялык мындай жакшы киши экен.
Анан үйүндө деле бул жакта үйүңдө эле жазбайлы дейт. Мен айттым, студияда жазабыз десем, жок, үйүңдө да жазсаң болот экен деп, анан үйдө жазып бергем. Эң пробный ошол башталган 2005-жылы. Кийин дагы колдон келишинче жардам берип жүрдүм. Анан кече чалып ушундай концертим болот, келиңиз дегенге мен аябай сымыктанып, толкунданып келдим. Анан ушу Гүлүмгө дагы чыгармачылыгы өнүп өссүн деп ушундай каалоом бар. Рахмат.